болсун күнүбүздүн мурдобуз ай жылып эсен жыл болсун. Дүйнөдө эң салмактуу китеп Италияда жасалган Куран китеби. Анын узуну 2 метр, турасы 1,5 метр, калыңдыгы 25 сантиметр болуп, салмагы 800 килограммды түзөт. 632 барактуу китептин мукабасына малахит, жарым асыл таштар, алтын, күмүш чөгөрүлгөн. Китеп тууралуу ырлар. Акылы китеп деп турган адамды тең туш кылгыла. Жалкоом кармай окубайм дегендерден качкыла. Жакшы китеп жан досту, камдагыла кыздар-ай. Окуп жүргөн китепти кордобогун балакай. Жакшылыктан эч нерсе каалабасыр алсага. Таргайып жүдөп тутулуп кеткенсиң. Оба, менин абалым өтө начар. Мен тартиби жок окуучуга туш келип калып, менин баркымды билбей, таза кармабай, туш келтиргитип, кир колдору менен кармап, сүрөттөрүмдү барактай берет. Мына ушинтип эле мен тытылып кеттим. Мына сени карачы, кандай таза татынакайсың. Оба, менин абалым сага караганда алда канча жакшы экен. Мен бир жакшы окуган окуучуга туш келдим. Мени таза колдору менен кармап, барактарымды этияттап ачып, аябай жакшы карайт. Мен окуган китептер аябай пайдалуу, кызыктуу. Анда мен сөз байлыгымды өстүрөмүн, жан дүйнөм эс алат жана ошондой эле ааламды жакшы көз караш менен караймын. Сен менен сыймыктанам, чыгагым. Ушундай китептерди окуйт экенсиң. Азамат, ушинтип келечекте дагы көптөгөн китептерди окуп, ийгиликтерге жетип, дайым тайманбай жүрө бергин. Бүгүндөн баштап биз телефонду аз колдонолу дагы. Бүгүндөн китеп окуп баштадык. Себеби китеп биздин үй-бүлөбүздүн тарбиясына жана билимибизге пайдасы тиет экен. Мен кандай бактылуумун, менин жанымда мени түшүнгөн ата энем бар. Китеп куржунун уюштуруп, мен бул китеп куржунунун ар жыл сайын мектебибиздин бүтүрүүчүлөрүнө жыл сайын узатып келем.